Саламатсызбы биздин кадырлуу көрөрман. Жогорку кеңештин бир апта ичинде жасаган иштерин баяндап чагылдырган парламент программасы. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Эми 30 округтан 3төн депутат чыгат. Мыйзам долбоору сунушталды. Немиси көп алса, ошол аял келе берет, калгандары очередте болот да. Эттин баасы эмнеге кымбат? Нени кыйратып атасыңар силер? Бойнялар оңолгон жок. Шайлоого катышып, лотереядан өлкө жарандар батир кымбат баалуу унаа жана уюлдук телефон утуп алса болот. Бул тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ар бир жаран ошо шайлоо округуна киргенде талон алат. Ошол талон менен шайлоого кирип, шайлоого чыккандан кийин талондун алкагында лотерея ойнотулат. Соңку учурда мектеп окуучуларынын өлүмү менен коштолгон окуялар арбыды. Жаза күчөтүлөбү? Качан гана бир кырсык болуп калганда барып түшүндүрүү иштери жүрүп келген. Аны жашырыштын кереги жок. Кыргыздын мамлекеттик символу гимн. Конкурс жүрүп атат. Ошо конкурстан уткандар, татыктуулар илешет. Парламенттин жалпы жыйынында жогорку кеңештин жаңы депутаты Гүлсүнкан Жунушалиева ант берди. Ата журт Кыргызстан партиясынан талапкер Гүлсүнкан Жунушалиева мурдагы депутат Гүлшаркан Култаеванын ордуна келди. Экс-депутат Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп шайланды. Анын талапкерлигин парламент бир добуштан колдоду. Жарандардын шайлоо укуктарын жана референдумга катышуу укуктарынын сакталышын камсыз кылуу үчүн президентти, жогорку кеңештин депутаттарын, жергиликтүү кеңештин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоону жана референдумду даярдоону өткөрүүнү камсыз кылуу үчүн милдеттеримди так аткарууга даярмын. Эми шайлоодо айым депутаттардын квоталары сакталабы? Президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору биздин жогорку кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлду. Сунушталган документте жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 аймактык шайлоо округ түзүлүп, алардын ар биринен 3төн депутат шайланса, бирөөсү милдеттүү түрдө аял заты болмокчу. Мыйзам чыгаруу органы улуттун күзгүсү болууга тийиш. Ал өзүнүн бардык көрүнүштөрүндө жалпы элдин бакубат жашоосун чагылдырышы керек экендигин билдирет. Ошондуктан мыйзам чыгаруу органынын курамына аялдар менен эркектер, жаштар менен карылар, байлар жана кедейлер, ар кандай диний конфессиялардын, коомдун жана этностук топтордун өкүлдөрү кире алышат. Эми негизи эле жалпыстан Кыргызстанда ар кандай система менен болуп келген. Буга чейин ошо мажоритардык, бирок бир мандаттуу округтан чыгуу каралып келген. Андан кийин пропорциональный же болбосо партийный система менен шайланып келгенбиз. Анан акыркы жолу биз аралаш, смешанный избирательный менен келип келгенбиз. Ал жерде дагы билесиздер, ошо партиясынан дагы, анан одномандатный округтан дагы чыкканга мүмкүнчүлүк болгон да. Бул ирет биринчи жолу Кыргызстаныбыздын тарыхында болуп атат. Бул мындай көп мандаттуу мажоритардык система менен территориальный округка чыгуу системасы каралды да. Жалпы Кыргызстан боюнча 30 округка бөлүнөт. Ал 140 000 шайлоочулардын тегерегинде бир округ болот. Мурдагыдай эле баягы кайсыл улут болбосун, кайсыл жанагындай мүмкүнчүлүгү чектөөчү жанагы ЛОВЗ сыяктуу кандидаттар катышканга мүмкүнчүлүккө ээ болот. Болгону 5 жыл экем эмес Кыргызстанда жашай турган укуктуу болуш керек. Азыркы шайлоо мыйзамына ылайык учурда парламенттин 54 депутаты пропорционалдык бирдиктүү шайлоо округу боюнча, ал эми парламенттин 36 депутаты мажоритардык система боюнча бир мандаттуу шайланары көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү укугу төмөнкүлөргө таандык. Пропорционалдык тутум боюнча саясий партиялар, мажоритардык өзүн өзү көрсөтүү жолу менен саясий партиялар жана жарандар катышууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Кайсыл Кыргызстандын кайсыл бир округтарына бөлбөйлү, бирок ошол округдун өзүнүн депутаты болсун. Болгондо дагы бир эмес 3 депутаты болсун. Эгерде жанагындай партия болгондо билесиздер, мисалы биздин өзүбүздүн эле партиябызда, Ынтымак партиясынан Баткендин депутаты жок болчу. Ушул сыяктуу баягы округтардын баардыгын камтыш үчүн ар бир округдун өзүнүн депутатынын өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол жакта эл менен иштеш үчүн, наказдарын аткарыш үчүн, элдин жагдайларын көтөрүш үчүн, ошол жакта элге тиештүү мыйзамдарды жазыш үчүн ошол ар бир округка бөлүп койгонубуз туура деп эсептедик. Жана ушул мыйзамды коомдукка чыгардык. Эгерде кайсыл бир сунуштар боло турган болсо, биз карап көрөбүз. Жалпысынан концепциясы, жалпысынан ушул максатыбыз ушул иретте кетип атат. Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй эми шайлоодо жалпы республика боюнча 30 округ болуп бөлүнөт. Ар бир округдан 3 депутат шайланат. 2 эркек, үчүнчүсү милдеттүү түрдө бир айым келери документте жазылган. 30 округка бөлүп, 30 округтан ушу
ар бир округтан 3төн депутат болот, экөөсү эркек болот, бирөөсү аял болот да. Эркектер өзүнчө бири-бири менен конкуренция болот, алар кимиси экөө ким көп алыс болсо ошонусу келет да, эркек башындагы экөөсү. Андан кийинкилери ал очередте турат. Аялдардыкы тоже ошондой болот да. Кимиси көп алса, ошол аял келе берет, калгандары очередте болот да. Очередте болгону бир баягы биз эме деп атабыз. Анткени буга чейинки баягы мамлекеттен көп шайлоо болуп кетпедиби? Ошондо көп расходдор болду. Анан ошол расходдорду биз сүйлөшүп атабыз өзүбүз. Шайлоо кылбай эле кийинки очередте турганы келе берсин депчи ошол. Эгер бирөөсү баягы ар кандай кызматтарга кетип калышы мүмкүн. Андан кийин мунун максаты биз эме кылып атабыз да. Бу жерден эми баягы гендерди билесиздер да, аялдардын немеси. Бу жерде баягы 30% кем болбосун деген бар да. Ошон үчүн бу жерде 30 округга обязательно 30 аял келет. 30 округта мындай болот. 30 округта бу жерде партия жоюлган жок. Партия жоюлган жок. 30 округга деле ошо партия бир өзүнүн талапкерин аяка талапкерин бере алат уже. Ал партия деле өзүнүн түртө алат да тиякачы. Бирок бир партиядан бирөө эле болот. Ушу 30 аймак болсо 30 аймак, азыркы жанагы ар бир райондордо акимдер бар да. По идее аларды дагы жоюш керек да. Губернатор дегенде жоюш керек. Мен ойлойм, ушу 30 аймак ар бир аймактын башчысы болсо, мисалы, жакшы болмок да негизичи. Аймактын башчысы. Ал президент менен иштемек, премьер менен иштемек, биз менен депутаттар менен иштемек. Ошол 140тан бөлүнсө, ошол аймактын башчысы болот да бирөөчү. Мындай кадам менен коррупциялык жагдайларга бөгөт коюларын төраганын орун басары Нурбек Сыдыгалиев айтты. Партиядан жанагы коррупционный эмени жоюп атабыз. Баягы ал мурун партияга киргенде акча беришчи эмес беле? Партияга берип, мисалы, биринчи месяцтен 10-чуга чейин, 10дон 20га чейин деп эме акча төлөп, анан списокко киришчи. Ошол жоюлуп атат. Мөөнөтүнөн мурда эч кандай шайлоо болбойт. Бул мыйзам долбоорунун эч кандай тиешеси жок экенин Жогорку кеңештин жыйынында төраган Нурланбек Тургунбек уулу баса белгиледи. Мыйзам долбоору парламенттик шайлоонун эрежелерин өзгөртүүгө гана багытталган. Бир катар биздин депутаттар бул мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз менен да макулдаштык. Элге татыктуу, жарашыктуу мыйзамды кабыл алабыз деп мен үмүттөнөм. Ошону менен катар коомчулукта сөз болуп атат. Күзүндө шайлоо болот экен, парламент мөөнөтүнөн мурда кезексиз тарайт экен деген бунун бардыгы куру бекер сөз. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт. Баса белгилегим келет. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Бир күн дагы, бир ай дагы мурун болбойт. Өз кезегинде болот. Парламенттик шайлоо дагы, президенттик шайлоо дагы өз маалында өтөт. Ошон үчүн коомчулукка расмий түрдө кайрылып коён. Ушундай коомчулукту мындай ар кандай удургуга салгандын зарылчылдыгы жок. Бардыгы пландаштырылган, сүйлөшүлгөн, коомубуз, мамлекетибиз бүгүнкү система менен өсүп атат, өнүгүп атат. Андыктан биз ушуну камсыз кылышыбыз керек. Буйруса дагы 1,5 жылдан ашык кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн Кыргыз Республикасынын бүгүнкү 7-чакырылыштын парламенти өзүнүн кызматынын аягына чейин жетет буйруса. Мыйзам долбоору депутаттар Нурланбек Тургунбек уулу, Нурбек Сыдыгалиев, Акылбек Түмөнбаев, Кундузбек Сулайманов, Марлен Маматалиев, Улан Примов, Данияр Төлөнов тарабынан демилгеленген. Президенттик да, парламенттик да шайлоолор кийинки жылы өз убагында өтөрүн. Андыктан азыркы 7-чакырылыштагы парламент ишин жигердүү уланта бермекчи. Улуттук шайлоо системасынын эң олуттуу көйгөйлөрүнүн бири шайлоочулардын катышуусу. Депутат Марлен Маматалиев шайлоочулардын добуш берүү иш-чарасына алардын катарын жогорулатуу максатында лотереяларды өткөрүү демилгесин көтөрүп тиешелүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Анын ырастоосунда шайлоочулар өз округдарында добуш берүү учурунда лотереяга катышып тийиштүү документти толтурушат. Шайлоонун жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, бул мыйзам долбоорунун жардамы менен батир, кымбат баалуу унаа, уюлдук телефондорду утуп алса болорун айтышууда. Акыркы ошол статистиканын даныларын карап көрсөк, тилекке каршы 20-25%, 30%га жетпей эле ушундай шайлоочулардын катышы
өтө аз болуп атат да. Андан кийин мисалы көрүп атасыздар, шайлоого катышпайт, бирок шайлоо бүткөндөн кийин өзүнүн баягы оюн айтып, критикасын айтып, эмне үчүн буга чейин анда шайлоого катышпадың, өзүңдүн жарандык укугуңду кылган жоксуң деген маселелер тууганга байланыштуу биз ойлодук, бир маселе болду, штраф кылсакпы. Бирок кечке эле бир штраф кыла бербей, келиңиздер андан көрө биз ошол стимул кылайлы. Стимул, ал кандай стимул? Биз ошол 7 областта жана 2 чоң шаарыбызда шайлоо күнү, шайлоо процесси өтүп атканда ар бир жаран ошо шайлоо округуна киргенде талон алат. Ошол талон менен шайлоого кирип, шайлоодон чыккандан кийин талондун алкагында лотерея ойнотулат. Мектептерде жашы жетелик өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун штаты ачылат. Бул чечим билим берүү уяларындагы чыр-чатактар менен байланышкан соңку аянычтуу окуяларга байланыштуу кабыл алынды. Мындай кадам мектептердеги буллингдин, зомбулуктун жана тестиерлердин кылмышка аралашуусун алдын алуу максатында киргизилүүдө. Өткөн аптада мектептеги зордук зомбулуктан 2 окуучу каза тапты. Мындай окуялар коомчулукту кайгыга салды. Билим берүү министри учурда өлкө аймактарындагы өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча профилактикалык иштер тууралуу маалымат берди. Өткөн жумада жанагы өткөн окуяларга байланыштуу Ички иштер министрлиги менен кездешип, азыр Кыргызстандын 2200гө жакын мектептерине толугу менен ИДИНга кабинет ачып берип, ошол жерде жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлор отурат жана аларга толугу менен балдарды алдын ала профилактикалоо, учетко жүргүзүү жана байкоо жүргүзүү иштери жүргүзүлөт. Балдардын буллинг процессин жашырууну айкине кылыш үчүн атайын тиркеме иштелип чыгып жатат. Акыркы үрөй учурган окуяларда балдар бири-бири менен баягы мушташтан жаралды деп атат, иманы иликтөө иштери жүрүп атат болуш керек, ошондо да такталат. Бирок баары бир Ички иштер министрлигинен бирден сотрудник ошол жерде отурса дагы балдар үчүн бир мындай коопсуз ушул жерде отурат деп бир коркунуч болуп балдарыбызды бир мындай кырсыкка эме бир жол бербеген жагдайлар жаралса экен деп Кудай буйрса ниет кылып тилеп туралы. Министрликтин маалыматында учурда өлкөнүн 1848 мектебинде видео камералар орнотулган. Алдыда дагы калган билим уяларына камера орнотуу пландалууда. Камераны койгондон кийин аны бирөө карап туруш керек да, туурабы? Мисалы 72 мектепте болуп кеткен окуяда баары даратканада болду. Бир топ кичүү класстын окуучулары даратканага кирсе, анын артынан улуу класстын окуучулары кирип, бир канча убакыт чыкпай атса, демек ал жерде бир маселе бар да. Бирөө барып карай коюш керек болчу да, эмне болуп атат ал жерде депчи. То есть азыр ИДН болсо, анан охрана болсо, ошол ким отуруп камераларды карайт. Байкоо камераларынын баарын өзүнүн системага киргизип атабыз. Школдордун баардын камерасы биздин тутамда болот. Биздин кызматкерлер өзүнчө центр бар, ошол центрде биздин кызматкерлер карап турат. Мен Америкадан көргөм, жана дневникте Америкадан дневник окуучуларында жазылып турат да, арткы бетте буллинг депчи. Эгер буллинг болсо эмне кылыш керек окуучу? Биринчисинен мугалимге айтыш керек, экинчисинен ата-энеге айтыш керек. Мындай кадам-кадам менен инструкция жазылган да. Кайсы китептерди күндө бала колдонуп атса, ошонун так бетинде жазылып турса, мен оюмча жакшы болот. Кабыл алдык. Тем более биз азыр уюлдук телефонду жокко чыгаргантабыз. Ички иштер министрлиги билдиргендей, былтыркы жылы Кыргызстанда жашы жетелектер арасында 1,5 миңден ашык кылмыш катталып, өспүрүмдөр арасындагы мушташтан 2 адам көз жумган. Ал эми быйыл жыл башында эле 3 учур катталды. Талкууда эл өкүлдөрү өспүрүмдөрдүн жүрүм-турумуна, ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү керектигин баса белгилешти. Мектепке жиберип атканда биз деген түшүнүшүбүз керек да, мектептин биринчи функциясы бул билим берүү. Анан кийин анан тарбия. А тарбияланын эң негизгиси это вот исходит из семьи, это соответственно это родители. На самом деле воспитание ребенка не лежит на плечах директора, не лежит на плечах учителей. Это вот, как говорится, это прямая обязанность родителей. Бул жерде ата-энелердин да милдетини, жоопкерчилигин күчөтүш керекпи дейм да. Бир эле милицияларга же мугалимдерге жанакыны одарып койбойчу, бүт баарын элечи ушу силер эле кылдыңар дегенден алыс болушубуз керек да. Көбүнчө биринчиде тартипте бул ата-энелер. Анан 6 саат ИДН иштейт, 6 саат мугалим иштейт деп ойлоймун. Балдардын психологиялык саламаттыгына уюлдук телефондордогу агрессивдүү маалыматтарда терс таасирин тийгизүүдө. Бүт балдар багы смартфондор менен, гаджеттер менен колдонуп, же болбосо ошол
YouTube каналдарынан, Instagramдан, TikToктон көрүп аткан багы терс таасир этүүчү агрессивдүү маалыматтарды маданият министрлиги бир көзөмөлгө алса, аны контроль кылса. Качан гана бир кырсык болуп калганда барып түшүндүрүү иштери жүрүп келген. Аны жашырыштын кереги жок. Ошон үчүн идеяны ушул балдарга бардыгына шарт түзүп, мамлекеттен колдоо болуп, министрлик да колдосо, Кудайым буйруса, бул өтө сонун болот. Жыйындын соңунда эл өкүлдөрү аталган маселени комплекстүү карап, чогуу биргелешип иштөөгө чакырышты. Бул апта ичинде ар кандай маселелер саатында эл шайлаган депутаттар шайлоочулардын өтүнүчтөрүн кайрадан парламенттик трибунада көтөрүштү. Анда коммуналдык кызматтарга болгон тарифтердин өлчөмү жогорулап кеткенин, аймактардагы элдин социалдык экономикалык курч көйгөйлөрүн чечүүнү аткаруу бийлигине табышташты. Кыш өкүмүн сүрүп бүтүп, жаз жакындай баштаганы менен чечилбеген көйгөйлөр көп. Депутаттар коммуналдык кызматтар үчүн акынын жогорулашына байланыштуу жарандардын кайрылууларын айтып, тариф өлчөмүн кайра карап чыгууну сунушташты. 40 миң, 30 миң, өткөн кышта 8 миң төлөсөк, азыр 21 миң мына 34 миңде квитанцияларын жөнөтүп атышат да 50 миңден алып атабыз деп. Может, нам следует дать рассрочку, отсрочку или подумать о том, чтобы вернуть эти тарифы, если не на прежний уровень, но хотя бы немного надо спустить, потому что для горожан очень тяжело. Жаз демекчи, айыл чарба иштери жакында өлкө боюнча жапырт кызыйт. Дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүүнү, муңай заттары жана жер семирткичтер менен камсыз кылууну тездетүү зарыл. Күйүүчү май, соляркага жана ошондой эле жер семиртишке болгон баасы жаз айынан баштап кескин кымбаттап кетет да. Ушуну тез арада көзөмөлгө алып койсо, министрлик кабинети жол бербесе. Дыйкандарга эң керектүү нерсе бүгүнкү күндө сапаттуу үрөн жана арзан жеңилдетилген күйүүчү майлар. Бул жыл сайын айыл чарба министрлигинин үрөнү менен күйүүчү май лейлекке жеткенге чейин жазгы талаа иштери кичине өтүп кетет да. Жазгы талаа иштерине даярданганча эле ошо арыктарды баарын тазаласа, мына бүгүнкү күндө МЧСке дагы, Минтрансқа дагы жаңы техникалар аябай болуп көрбөгөндөй берилип атат. Мал чарба тармагы да көйгөйлөрдөн кур эмес. Эттин баазы кымбаттады дейт. Туура, жалпы калкка оор келип атат дейт. Бирок биз эле кыргыздын жарандары ошол мал багабыз, өстүрөбүз, соёбуз, анан кийин сатабыз дейт. Демек, калктын кайсы бир бөлүгүнө дагы бул пайда алып келип атат. Депутаттар аймактарда мектеп, бала бакча, жалпы эле социалдык инфраструктурага байланыштуу курч маселелерге токтолушту. Бактылуу балалык таңы деген мектепке чейинки билим берүү жамааттын атынан бул бала бакчада азыр биз 120 бала тарбияланып келип 2019 жылы жана Асанабил фонд тарабынан курулуп берген бала бакчада, бирок тилекке каршы бул бала бакчада балдар ойной турган аянтча жок экен. Алай районуна караштуу Акбосого деген айылга бардым. Ал жерде дээрлик 2000дей калк жашайт, бирок ушуга чейин бир дагы бала бакча курулган эмес. Балдарды бала бакчага кошуна айылга алып барышат. Ал жерде кыш 6 ай болот. Абдан катаал. Ошол жерде бала бакчага алып барышат. Жолдорун дагы ошол жерде жолун дагы өздөрү тазалайт экен. Мадазимов атындагы балдар чыгармачылык борбору боюнча айтып кетейин деп атам. Себеби бул балдар чыгармачылык борбору 1960 жылы түптөлүп ачылган. Ошол бүгүнкү күндө иштеп келип аткан ошол здание 1925 жылы салыныптыр, Алмаз Акмынжанович. Дээрлик 100 жылдык здание бүгүн авариялык абалда турат. Ал эми Айсулуу Мамашева аткаруу бийлигин зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер үчүн убактылуу баш калкалоочу кризистик борборлорду каржылоого чакырды. Кризистик борборлордо айымдар батпай жатат. Эмне үчүн? Анткени зордук зомбулук жылдан жылга көбөйүп, бара турган жери жок болуп, тилекке каршы кризистик борборлордо бош орун жок. Биздин соц кризисный центрлерге көбүрөөк акча бөлүнүш керек. Ошондой эле дары-дармектер жетишсиз. Бул маселени чечүү боюнча эл өкүлдөрү өз сунуштарын беришти. Китруда деген дары бир маанилүү дары, мына бүгүнкү күндө бир дагы штук жок да. Ал китруда деген дарыны сайбаса, метастаз күндөнгө көбөйүп, чоңоюп кете берет. Сырттан жасатып келген кымбат операциясы дагы бир тыйынга татыбай калат да. Эми биз кыргыз фармацияны урматтуу президентибиз туура түзүп берген. Ушу кыргыз фармацияга многу биздин Камчыбек Кыдыршаевич да көңүл буруп туруп, ушуну карап туруп, ушу заводдордон дарылар келе турган кылбайыкпы. Депутаттар жер мунапысы тууралуу мыйзамды кайра карап чыгууну эп көрүшүүдө. Анткени бир катар жарандар өз мүлкүн мыйзамдаштырууда кыйынчылыктарга туш болуп жаткан экен. Бул комиссия мыйзамын кайрап келишибиз керек болуп атат.
Мисалы ошол эле айылдарда, райондордо айтпадымбы? Сарайлар, таш короолор калып калган. Мисалы Балыкчы шаарында Озерный деген көчө бар, бир көчө мындай чоң көчө. Ошону Ысык-Көл областынын ген планын деле кабыл алдык. Ошону азыр эми мэриябы кызыл китебин бербей атат да. Муну менен катар эл өкүлдөрү салыктык башкаруу жаатындагы өзгөрүүлөр салык төлөөчүлөр үчүн түшүнүксүз болуп жатканын козгошту. Везде и всюду нужно, наверное, собрать какую-то рабочую группу, разработать комментарий постатейно к налоговому кодексу, именно для того, чтобы это была настольная книга у наших субъектов предпринимательства. Тармактык комитетте эпизодиялык кырдаал жана тамак аш коопсуздугун камсыздоо максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланды. Жыйында мал чарбачылыгы жана ветеринария тармагы, азык, түлүк, эт, балык продукциясын экспорттоо абалы каралды. Депутаттар мыйзам долбоорундагы айрым беренелер коррупцияга шарт түзөрүн жүйө келтиришүүдө. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын аймагында экзотикалык амандыкты жана тамак аш коопсуздугун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын айыл чарба жаатындагы мыйзамдардын талаптарын сактоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Адамдын жана жаныбарлардын жалпы илдеттерин, калктын саламаттыгын коргоону, эпизодиялык туруктуулукту, ветеринардык, санитардык жана тамак аш коопсуздугун камсыздоо болуп эсептелет. Тилекке каршы эпизодиялык убакыттуулук бир гана ветеринардын адистеринин күчү менен болбостон башка дагы органдарда камсыз кылуу керек. Анткени тамак аш коопсуздугун жана эпизодиялык убакыттуулукту камсыз кылууда ветеринария чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарынын сакталуусунан көз каранды жана бул талаптар бузулган учурда укук бузуучуларга карата таасир этүүчү укуктук механизмдер болушу абзел. Талкуу учурунда комитет төрагасы Аманкан Кенжебаев малды экспорттоо боюнча өлкөдө аткарылган иштерди сурады. Ветеринардык кызматтын директору Улукбек Кожобердиев билдиргендей, 2024-жылы Кыргызстанга 43 000 баш бодо мал, 11 000ден ашык жылкы сырттан алынып келсе, өлкөдөн 185 000 баш бодо мал, 153 000 кой эчки жана 11 600 тирүү жылкы экспортко чыккан. Комитет төрагасы министрликтерден айрыкча балык этин экспорттоого өзгөчө көңүл буруусун талап кылды. Эми негизинен балыкка спрос бар, бирок ушул боюнча иштесеңер болмок да. Негизи биз өзүңөр айттыңар эле мурун министрлик келгенде, айыл чарба министрлиги 50 000 тоннага чейин спрос бар дедиңер эле да. Анан биз 5 000 тоннаны чыгарсак, негизинен балыкты эми өстүрүп атабыз. Бул боюнча иш алып барсаңар, анткени Эдил мырза иш алып баргыла, 2300 тонна гана болгон экспорттоп турбуз. Негизи өндүрүп атабыз. Бул боюнча иш алып барыш керек, экспортту негизинен бир көбүрөөк карашыш керек. Эл өкүлү Жылдыз Талайбек кызы Кочкор районунда жайгашкан Кочкор Токой чарбасынын аймагында уюшулган балык чарбасы боюнча маселени көтөрүп, анын мыйзамдуулугун Токой аянттарына зыян алып келип жатканын белгиледи. Ошо Токойдун ортосун бактардын бардыгын полный кыйып салыптыр. Ош жерде кыйылып жаткан бактар да турат. Буга чейин сиз айткан арыз боюнча дагы бир нече жолу бизге кайрылган, жеринде текшерүүлөр жүрүп, мыйзам чегинде тийиштүү чаралар көрүлгөн. Кыргызстандагы айрым мал союучу жайлардын абалына мышык ыйлайт. Эмнени кыйратып атасыңар силер? Бойнялар оңолгон жок. Ветеринарлык көзөмөл оңолгон жок. Эчтеке өзгөргөн жок. Ишенбейсизби? Жүрүңүз, мен барайын. Эгер меники туура эмес болсо, мен мандатымды тапшырганга мен даярмын. Депутаттардын айтымында ветеринария тармагында адистер жетишпейт. Ошол себептен Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу эхникок илдетинин көптүгү боюнча рекорд койгон. Уру боюнча эң жогорку орунда турат экен биздин өлкө. Казакстанга салыштырмалуу 4 эсе жогору экен. Ушул багытта эмне дейсиз? Себеби кадр чечет да баарын азыр. Райондордо ветеринарлар жок болсо, бар ооругандар мына Бишкекке келсе, сиздер бул багытта кандай салым кошосуздар? Бул боюнча бизде бүгүнкү күндө ветеринардык врачтарды дайындаган 4 институт бар. Бул биздин Улуттук агрардык университет, Манас университети, жана Ош мамлекеттик университети, жана Жалабат мамлекеттик университетинде 4 факультет бар. Бүгүнкү күндө биз ошол 4 институт менен ар дайым тыгыз иш алып барабыз, жана ошол жердеги окуп аткан студенттердин жана практикаларын дагы түздөн түз ошол кайсы райондон келген студент болсо, ошол райондун биздеги ветеринардык башкармалыктын начальниктери практика учурунда ошо өздөрүнүн районуна чакыртып алып, түздөн түз ошол жеринде иш алып барган биздин райондук жетекчиликтер ошол практикалык иш чараларды ошо жеринде жүргүзүшүп, жана жеринде кандай
иш-чаралар аткарылгандыгын ошо студенттерге көргөзүп, ошо негизинде кадрларды дайындоо боюнча да иш алып барабыз. Ошондой эле депутат Балбак Түлөбаев мыйзам долбоорундагы жаныбарларды белгиленбеген жерге коммерциялык максаттарда союу деген түзөтүүнү алып салууну сунуштады. Бул бойна аялларынын лоббировать эткендик, элди эзгендик, эттин баасы көбөйөт, эттин баасы аяк асмандын башына чыгат. Хакасияда менин досум бар. Ал мага чалып мынтип айтат. Балбак Зарлыкович, алдыга уруксат бербегиле дейт. Эмнеге десем, бизде ушундай өткөнбүз дейт. Ал жөн эле алып барып туруп, кийин коррупцияга жол ачат дейт. Справканы барып сатып алып алып бара берет дейт. Жыйынтыгында мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Маданият министрлигинде мамлекеттик гимндин тексти жана музыкасы үчүн жарыяланган сынактын алкагында 30га жакын долбоор кабыл алынган. Негизинен азыркы кезге чейин 400дөн көп кайрылуу келип түшкөн. Белгилей кетчү жагдай, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өткөн жылы Кара-Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Анын алкагында сынак жарыяланып, жаңы символду кабыл алууда бардык чыгармачылыкка кызыккан жарандар өз вариантын сунуштоого шарт түзүлгөн. Мамлекеттик гимндин жаңы тексти жана музыкасын кабыл алуу боюнча жүрүп жаткан жумуштар туурасында алдыдагы материалда баяндайбыз. Маданият министрлигинде мамлекеттик гимндин жаңы тексти жана музыкасы боюнча иш алып барган техникалык жумушчу топтун иши учурда кызуу жүрүүдө. 4 адамдан турган жумушчу топ күнүнө 20га чукул авторларды кабыл алууда. Андан тышкары электрондук дарека аркылуу да кайрылгандар көп. Гимндин текстин, ноталарын, партитурасын айтканда түшкөн жана бир 2 мүнөткөн, 3 мүнөткө жетпеген музыкалык аткаруудагы видео съемкасын алып жатабыз. Азыркы учурда мынакей жарандар келип жатат. Сынакка катышкан гимндин долбоорунун өзү текстин кабыл алып атабыз жана гимндин долбоорунун кагаздагы нотасын, партитурасын мындайча айтканда. Анан ар бир автордун жеке маалыматын иштеп чыгууга макулдугун, өтүнмөсүн ошол тиешелүү документтери болуп саналат. Ошол тиешелүү документтердин баарын кабыл алып жатабыз. Бүгүнкү учурда болжол менен 15-20 адам келип жатат. Жана бул музыка чеберлери, мен көз карашым боюнча музыка чеберлери келип жатат, акындар келип жатат, музыканттар келип жатат. Жана алардын арасында ушул бир улгайган адамдар келип жатат, өз алдынча жеке акындар. Ноталык жагынан дагы, жазган стилистикасы жагынан дагы бири-бирине төп келишкен кыргыздын улуттук нарт наслин сактаган, анан аброюн көтөргөн, маданиятын көтөргөн, элин көтөргөн жакшы гимн болсун деп катуу чоң конкурс жүрүп атат. Ошо конкурстан уткандар, татыктуулар илешет. Сынакка катышуу үчүн өтүнмөлөр тиркелген материалдар 20 мартта токтотулат. Андан соң ведомстволор аралык комиссияга жиберилет. 401 кайрылуу келип түшкөн кечээки убакытка, бирок бүгүнкү убакытта мына мен жаңылбасам 439 кайрылуу келип түшкөн. Анын ичинен 18 долбоор катталды, калганына түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп атат азыркы тапта. Негизинен биздин техникалык топ марттын 20-сына чейин бүт сунуштарды жана долбоорлорду кабыл алат. Марттын 20-сынан баштап комиссия өзүнүн ишин системдик түрдө алып барып, тиешелүү сунуштарды Жогорку Кеңештин кароосуна даярдайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Эгерде ушул жаңылыктар менен толук кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңеш KG жана YouTube'дагы Жогорку Кеңеш деген баракчабызга катталууга чакырабыз. Сиздер менен мен Жылдыз Жолдошбаева болдум. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламаттыгыңыздар.